Жақта бүт қырғыздар отырабыз ушундай жерде. Аба жетишпейт. Тамак аш жок. Москванын Шереметьево аэропортуна Борбор Азия өлкөлөрүнөн учуп келген мигранттар бир суткадан ашык убакыттан бери кармалып турат. Кыргызстандыктардын бири Азаттыкка билдиргендей, алардын кармоонун себебин эч ким түшүндүрүп айткан эмес. Болбосо бардыгынын документтери жайында экенин да ал кошумчалады. Алардын манжа издери алынып, мазмуну белгисиз болгон документтерге кол коюуга мажбурлашкан. Телефондорун да бир нече саат текшеришкен. Биздин документтерибиз баары туура болчу. Алып келип камап салган, ушул жакта отурабыз. Сыртка чыгаралы десек чыгарбайт, тамак алып келгиле, алып келип бергиле десек алып келип бербейт. Магазинге барып келели десек магазинге да чыгарбайт. Кылмышкерлерди кармагандай эле кармап берип отурат бир жерде. Туалетке чыгалы десек дагы дааратканага да жөнөтпөй атат. Бизди коркутуп, үркүтүп, какой-то бир документтерге кол койдуртуп алды. Эмнеге экенин сурасак айтпай атат. Кыргызстандыктардын айтымында транзитте турган жүргүнчүлөр да кошумча текшерилип жатат. Канча күтүү керектиги белгисиз. Мигранттарга артка билет алып, үйгө учуп кетсеңер болот деп айтып жатышат. Бирок авиабилеттердин баасы акыркы күндөрү кескин кымбаттады. Аэропортто Кыргызстандын жана Борбор Азиянын башка мамлекеттердин канча жараны бар экени тууралуу так маалымат жок. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул маселени карап жатканын билдирди. Мигранттар Москванын четиндеги Крокус Сити Холл концерттик залында болгон теракттан улам ушундай болушу мүмкүн дешүүдө. Куралчан белгисиз топ 22 марттын кечинде концерттик залга миңдеген адам топтолгон учурда ок жадырган. Кандуу окуяда каза болгондордун саны акыркы маалыматтар боюнча 133гө жетип, 150дөн ашык киши жабыркады.